Assalamu alaikum урматтуу телекөрүүчүлөр. Кутмандуу кечиңиздер менен айымдар жана мырзалар, интеллектуалдар. Бүгүн 28 июнь 2026 жыл. Жайкы сериялардын биринчи этабы соңуна чыгып атат. Демек бүгүн биз 4-чү турду сиздерге тартуулайбыз. Бүгүн биздин ордого жогорку лигадагы команда келген. Бул команда өзүңөр көрүп тургандай Сагым Маманов жетектеген команда. Бүгүн бул команда финалга жолдомо алуу үчүн ат салышат. Команданы ордого чакырууну баштаймын. Далай Пазылов бүгүн 4-чү турга келген педагог. Кийинки катышуучубуз Равшан уулу Канатбек. Блогерлик менен алектенет Канат мырза. Мобилография тармагында адис өзү. Кийинки катышуучубуз Данияр Абдыгапаров. Чыгыш таануу адиси боюнча окуган, дипломат, учурда жеке ишкерлик менен алектенет. 4-чү катышуучубуз Тилек Аттокуров. Тилек мырза дагы команда мүчөсү, ишкерлик менен алектенет. 5-чи Билерман Жумабек Кушбаев. Окутуучу, информатик жана команданын капитаны магистр Сагынбек Маманов. Сагынбек Маманов бүгүн 4-чү турда кандай оюн көрсөтөт? Биз оюн соңунда билебиз. Сиздер жакшы сериянын финалы үчүн ат салышасыздар. Команда оюнга даярбы? Маанайыңыздар жакшыбы? Сагым мырза, эки сөз сизден. Саламатсызбы урматтуу алып баруучу. Команда оюнга толугу менен даяр. Буюрса командабыз үчүн, телекөрүүчүлөр үчүн, ордо үчүн мыкты оюн курганга аракет кылабыз. Биринчи раундга старт беребиз. Ильяс Иркеевдин суроосуна көңүл бурабыз. Урматтуу билермандар, бул медициналык шайман же нерсе алгач пайда болушу батыштагы медицинанын атасы эсептелген Гиппократтын дооруна барып такалат. Ал биринчи жолу айнектен жасалган жана атайын таш кайрактардын негизинде курчутулган. Экинчи дүйнөлүк согуш учурунда медиктер муну атайын булгардан жасалган баштыкчага салып жүрүшкөн. Ал эми таң калыштуусу АКШнын штаттарында полиция кызматкерлери ушул медициналык шайманды колдонуу боюнча атайын окуудан өтүүсү милдеттүү болуп саналат. Сиздерге суроо, бул кайсы медициналык шайман? Минута кетти. Градусник болушу мүмкүн, опасный болгон, атайын окуу курстарынан өтүш мүмкүн. Нерсе болот. Бир нерсе, Жок, шприц. Курчутулган деген жери бар. Эсепке алгыла. Пинцеп сыяктуу, кайчы, байчы. Курчутулган болсо анда кесиш керек. Скальпелдер болушу Скальпель вариант жакшы го. Айнектен жасалган, кийинки жылдарда эмне кереги бар? булгарыдан жасалган, идиштерге салып жүргөн, териден жасалган. Өтө лезвие да керек эмесинде болушу мүмкүн да. Инструменттер. Эмне үчүн атайын окуу курстарынан өткөн анда? Үйрөтөт. Скальпель болушу мүмкүн. Сагын башкача. Дагы скальпель, шприц, дагы эмнелер да болушу мүмкүн. Керек болуп калабы, а? Тиккени Керекпи деп ойлоп атам да. Ушул неме кылат го. Айна. Стоп. Сагым мырза ким жооп берет? Өзүн жооп берген аракет кылалыны бул ийне десек болот. Тигүүчү, Ооба, медициналык тигүүчү ийне. Жооп кабыл алынат. Туура жооп. Маселе эмне жөнүндө, Данияр? Шприц жөнүндө сөз кетти, урматтуу билермандар. Шприц. АКШнын айрым штатында полиция кызматкерлери атайын шприц саюуну, ийне саюуну үйрөнүшөт экен. Себеби эмне?
баңгизат колдолгон жерлерде айрым учурларда ийне сайып алуу коркунучу бар жарандар менен булар иш жүргүзөт экен да, инъекциялык башка учурларда. Ошон үчүн бул кадимки шприц болчу урматтуулар. Эсеп 1-0. Телекөрүүчүлөр тарапка бир упай ачылды. Ойнулантылар экинчи раунд. Экинчи раунд. Сіздерге каршы Шабданбек Сатыбеков суроо берет. Ак Дала районунан, Нарын облусу. Байыркы римдиктерде ар кандай мына кудайлар болгон, билесиздер, э? Ошонун арасында убакыт кудайы деп Янус. Убакыт кудай деп аташкан экен өздөрүнүн ишениминде. Ал өзүнүн мындай бир түбөлүктүүлүгүн көрсөтүү максатында ошол кудайчасын оң колун манжаларына си жазып коюңуздар, э? С эмес, си. Ушул 3 тамганы белги катары коюшкан экен да, оң колуна. Ал эми сол колун манжаларында эмне болушу мүмкүн? Эгерде си бул рим цифрасында 100 дегенди билдирсе, анда оң колун манжаларында кандай белгилер болушу мүмкүн? Минута кетти. Чексиз барга. Чексиздиктин бул жагында, сол жагында болгондо кирип эки жагын. Бир кылым дегенде 100. Белгилер римский цифра коюлган. Си болсо 100 жыл болтабы? 100 бир кылым дегенде да. Дагы римский 300 болтот да. Ооба. Дагы бул эмнеге жанагы доорулорго этап. Чексиздик белгиси болушу мүмкүн. Себеби өзүнүн кудай экенин көрсөткүсү келип атат. Түбөлүктүү Чексиздик белгили кийин пайда болду. Адамдын жанагы муунда. бирок мына белги кийинирээк да ол. Да бир римский цифра бар да бул жактачы. Ошол 100 дегенден 1 дегенде бир кылым деген. Мисалы Римде римский цифралардын ичинде 0 деген жок да тура. 0 жок. 100 болтот, 300 болтот тура. Ошондо кайсы эмне деп чечет? 8 8-дин айландырганда чексиздик болуп калат. Абакта алчылык болгон чоң маселе да, кече келет. Бир римский 1 2 3 деп эле коебуз. Биринчи, экинчи муун дегендей болобу. Абай ордодон болсо алайлы. Албайт экенбиз. Так, си. МММ или ушул сыяктуу бир нерсе. Сагын мырза, Болсо алайлы. убакыт кетти. 3 Ошода мисалы 100 эң кичине санда. CCC 100 билдирип атат. 100 деп Экисиге сан болуп калат. 1 Эң кичинеге болуп калат ошондо. Башкача. Жок, мында койгондо, эмне ар бир манжасына коюлган да CCC. Эли Мында койгондо Жанагылар. андай кылганда бир какой-то бир болушу мүмкүн да, мында анда CCC деп продолжение. Уланды сол болушу мүмкүн да. мынаны айтасызбы табайка? Тескери си болгондо кандай болот? Тескери бияка карап калса. Жок, жанына солгочу, солго. Сол колуна болгондо CCC бияка карап турган болсо 1 март апрелде эсептеген. 300. Биякта 300 болот атат. Эми негизгиси и болот атат, анан 5 бар турабы? Анан X бар. L 3 V анда. Бул 5 дегенди түшүндүрөт. 5 деген түшүндүрөт бул. Бул 10ду түшүндүрөт. Бул 50. 3x болбойбу? Бул 50. болбойбу? Убакытты билдирип атат. X 10 да, 10ду түшүндүрөт. 10 эмеспи? 100. Неге 10дон 100га чейин? Неге 1ден 100га чейин эмес анда? Туура вариант. 3x деп жооп берип көрөбүчү. 3x би 10дон башталабы? 365 же 12 саат. X болот да ошо. 1ден 100га чейин дейсизби? Мезгилдери. 1ден 100 деп коем. Сагын мырза, бонус аяктады. Си канчаны түшүндүрөт? Демек, ал эми оң колунда кандай белги болушу мүмкүн? Эгер си ар бирси 100 деген рим цифрасын түшүндүрсө ким жооп берет? Талай Пазылов аракет кылып берет. Талай Пазылов.
Урматтуу алып баруучу, чындыгында кыйын болду. Римский цифралар боюнча маалыматыбыз жогураак экен. Эми и деген жоопко токтолмой болдук. Түшүндүрүп бериңиз. Ал эмнени түшүндүрөт? Бир дегенди түшүндүрөт. Жазып дагы. Бир дегенди түшүндүрөт. Мисалы си деген 100 болсо, и деген бирди түшүндүрөт да, мындай алганда. Бир сызык. Бирди түшүндүрөт. Макул дейлик. Ошондо оң колундагы 3 канча болуп калат? 300 болушу мүмкүн. Ошондо оң колунда и деп атасыз, Ооба. Эми Birden 100'e чейин дегенде башында да бар, аягында да бар, чексиз дегенде маани болуп калышы мүмкүн. Эми аны ушундай деп айта албайбыз. Түшүнүктүү, жооп кабыл алынат. Талай мырзанын мен азыр убакыт бүткөнгө чейинки жазганын байкап турдум. Сиз азыр L, X жана V-ни жаздыңыз, L-ди канча дедиңиз? L 50'ünü bildiret. L 50'ünü bildiret. X 10'du bildiret. 10'du bildiret. V 5'ti 5'ti bildiret. Demek üçünü koşursak kança olur? 65 bolot, turabı? Demek anın sol kolunda C 300 turgan bolsa, oң kolunda 65 L X V degen belgi bolot. Talay mırza. Bul degen 365 gün boyu sizlerdi karap turat degen mani dolçu. Ay. Талай мырза, эмне үчүн бул версияны айтпадыңыз? Мен таң калып атам сизгечи. Эмне үчүн бар тобокел деп айтпайсыз ушуну? Аябай сонун келдиңиз эле да. Кал жактан ийинен тандап калдыңыз, мен түшүнбөймүн. Ай. 2-0 эсеп. 3-чү раунд. 3-чү раундга старт беребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бул команда бүгүн жогорку лигада финалга, жайкы сериянын финалына атсалышып жатат. Эгерде команда жеңсе финалга ойнойт, жеңилсе ойнобой калат. Сіздерге каршы Шодмон Абдуалимов суроо берет, Лейлек районунун тургуну. Көпчүлүк адамдар дейт, кээде өтө жөнөкөй көрүнгөн системада жаңылышып калышат. Мына азыркы талайды мисалын айтсак болот. Айрымдары керектүү тартипти өмүр бою колдонсо дагы, айрым бөлүктөрүнүн узундугу тууралуу күмөн санап калышы мүмкүн. Айрым бөлүктөрүнүн. Ал эми Таиландда мындай маселе дээрлик жок. Мен бир нерсени назарга тутуп сүйлөп атам да азыр. Себеби ошол системанын 7 бөлүгүнүн аталышы 7. Эстеп калгыла, 7 бөлүгүнүн аталышы Акхом деп айтылат экен Таиланд тилинде. Акхом. 4 бөлүгүнүн аталышы Айон деп аталат экен. Же болбосо Айон менен аяктайт экен. Ал эми бирөөсү гана Кумп Хафон. Бул эрежеден тышкары туруп, бөлүнүн жана мурдагы 2 топко дагы кирбейт экен. Буга чейинки 2 топко бул таптакыр мындай бир кирбейт экен да. Демек кошумча таблица же жаттоо ыкмасынын зарылдыгы жок. Маанилүү маалыматтын өзү аталыштын ичине жашырылган. Мен бул жерде бир нерсени жашырып атам, урматтуу билермандар. Таиланд эли мындай жол менен эмнени жеңилдеткен же сөз эмне жөнүндө болуп жатат. Бул сиздерге убакыт кетти. Неме? Сет атасыбы? Так. Көбөйтүүнүн жады болуп эмеспи? 7-4-1. Ne 7 12 болуп коелу. 12 7 4 12 ай болушу мүмкүн. 12-ликтерден изде берели. 7 Тагын же 12 ай болгон бу. 12 айбы же күндөрүн акча бирдик эмеспи? Бир системага түшпөйт дейт да, бир системага жашырылган, катылган деп атса. Мисалы бизде 3 ай болуп бөлүнөт да. Буларда мисалы 7 ай Валютасы. 7 ай не болот, ысык погода, сезончу. Ошо 7 ай. Туристик сезон. Мезгил айлар экен да. Мезгилде бул 12 айдан. Туристический сезон же ошо бир биздеги 9 ай бар го, 9 ай иш айы бар го, мисалы үчүн. Ошо болушу мүмкүн. Bir ay Көп surak нерсеге. болуп калган. Бир ай сууrak болуп калат, жамгыр жаган ай болуп калабы? Bir ay каникул бу. Ошо бир ай кышкы каникул бир нерсе же башта өзүнчө. Жок, айлардан демек Айларды бөлүнүп. 7 degende gün, 4 degende cuma Убакыт аяктады. Сагын мырза, ким жооп берет?
Мөк мырза жооп берет. Жумабек Кушбаев. Assalomu alaykum hurmatli olib boruvchi. Biz jog'orida ошол bölünüşler misal üçün 7 akkom, 7 bölük akkom, 4 bölük ayom, anan 1 bölük özünçö dep aytkanыңыз. Kum Hafan. Kum Hafan, Бұл ошол жыл мезгилиндеги айлардын бөлүнүшү деп ойлойбуз. 2-1 esep 12 aydın özünçö bölünüşü eкен. Kандай bölünөt? Misалы 7 bölük akkom деген бул 7 ay 31-число менен аякташ экен. Көрдүңүздөрбү? Калган 4 ay 30 күндөн ал эми Кум Хафан кайсы ай? Кайсы ай болуп калат? Февраль 28 менен аяктайт. 12 айдын бөлүнүш тартиби ушундай экен, урматтуулар. 2-1 esep. Oyunladılar 4. round. 4. round. Bektemir Islamov, Nokat rayonu Kayırgaç ayılından seri karşı суроо берет. Amerika, Meksika, Kanada'da futbol boyunca dünya çempionat bolup жатат, barıp bilebиз. 15 iyun günü Japonya, Niderlandı өлкөлөрү бири-бирине кес келип oyun көрсөтүштү. Kim gördü бул oyunду? Көргөндөр барбы? Japonya жана Голландия. Birinci bölüm 0-0 esеби менен тең чыкты. Tilek Mırza, şundayбы? Анда siz görgөн bolсоңуз балким эстеп каласызбы жок билбейм. Экинчи бөлүмдө 51 минутада Нидерланд өлкөсү эсеп санын 1-0 кылып алдыга чыкты. Бирок ал үчүн Япон машыктоочусу эч кандай кыжырдануу, кыжалат деле болгон жок. Тескерисинче оюнчуларга өзүңөрдү басып алгыла, маанай түшүрбөгүлө деп колу менен дагы ишарат берип жатты, кол менен. Бир аз убакыт өткөндөн кийин Нидерланды 2-1 болуп Япония дагы эсепти өзгөрттү. Ошол учурда Япон машыктыруучусу чоң тактай дейбизби же ак барак дейбизби, ошого 2, 3, анан 45 ушул сыяктуу сандарды жазып оюнчуларга көрсөтүп турду кол мененчи. Эгер эстеп көргөн болсоңуз, ушул сандарды көрсөтүп туруптур. Эми силерге суроо. Эмне үчүн Жапониянын машыктыруучусу мындай сандарды жазып алып, өз футболчуларына көрсөтүп турду? Кетти минута. Жокпу? Талкуулай берели. Баягы бир оюнчуга айтып атты да, сен ушунча минутта бүткөндө сен чыгасың деп атты. Ошол минутта жазып берип атты. Көрөзүп атты. Алмашу. Ошол тактайга жазып берип атты да, сен ушунча минуттадан кийин сен чыгасың ойно деп атты да. Камадага айтты, Митомага айтты биринчиси. Дагын. То есть 2 минутадан кийин Канат сен чыгасың, 3 минуттан кийин Данияр сен чыгасың, 45 минуттадан кийин Тилек сен. Камина жактагыларга көрсөтүп атты, мыяктагыларга. Ойнап аткан командасына бир оюнчусуна сен ушунча убакыттан кийин сен чыгасың. Оюндан көрсөтүп жазып берип атты. Көргөзүп. Ошол убакыттын ичинде өзүң көрсөтүп калды. Типа ошондой. 3 минут убактын калды. Ойно жакшылап ойноп кой. Башка вариант жокпу? Шуну көрдүң. Эмеспи, нападениега 3 адам өттү. Болду. Нападениега 2 адам өттү эмеспи? Олар немеси бар го? Ошондо неге ошо алмашы? 45 деген жана бар. 2-3-45. 45 минуттан Болду, чыгат. ошо 45 секундтан. Секунд калды деген. Машаш, минут эле ба. Канат мырза жооп берет. Ошо 13 минутта калды деген эмеспи? Ошондой. Минутта калган. Ар бир оюнчуга айтып атты да. Чыгасың деп. Сен ушунча минуттан кийин сен Канат мырза жооп Убакыт берет. аяктады. Канат мырза жооп берет. ушул туурабы? Урматтуу алып барчу. Япония ушул чемпионатта башкача неме кылды өзүчө. Siz bu oyunu gördünüzбү? Ооба, жок, обзорун көрдүм аны. Андан кийин подкасттарды көрдүм, ушундай болду деп өзгөчөлүк айтып атты. Ошондо ар бир оюнчу аз калып аткан убактысын көргөзүп атты. Тренери, мисалы бир оюнчуга сен ушунча убактың калды деп көргөзүп атты. 2 минутта калды, 3 минутта калды, 45 минутта калды деппи? Ооба. Сен алмашасың деп. Ооба, ар бир мисалы алмашат турган оюнчуга көргөзүп атты. Түшүнүктүү, жооп кабыл алынат. Мен туура жоопту айтайын. Машыктыруучунун мындай аракети
Эгерде ал кыйкырган жок да, Тилек мырза. Ал оюн учурунда кыйкырган жок, маштыруучу. Ал сандарды көрсөтүп атты. Ооба. Сандарды көрсөтүп атты. Эмне үчүн кыйкырган жок? Эгерде ал кыйкыра турган болсо, Канат мырза, анын атаандаштары котормочулар аркылуу анын тактикасын билип коюшу мүмкүн эле. Оюндун стратегиясын маштыруучу башкарат да, сен мындай, сен бул жака өт, сен бул жака өт депчи. Байкасаңар, маштыруучулар кээде кыйкырат футболчуларыначы, ай, мындай бияка өтпөйсүңбү деп. Оюндун аягы 2-2 менен аяктаганда тең чыгуу менен оюн бүттү да чындыгында. Япония чындыгында Голландия менен тең-тең ойноду. Бул жерде мындай санды көрсөткөн себеби, урматтуу билермандар, котормочу оюндун тактикасын жана стратегиясын цифралар аркылуу футболчуларга көрсөтүп турган. Аны башкалар түшүнгөн жок, Нидерланды түшүнгөн жок муну. Бул оюндун стратегиясы болчу, урматтуулар. Минута эмес. 3-1 эсеп. 3-1. Бектемир Исламов телекөрүүчү тарапка дагы бир упай алып келди. 5-чи раунд. Алабек Касымов Араван районунун тургунчуларга каршы суроо берет. Урматтуу команда, 19-кылымдын аягында Европада темир жол транспорту жаңыдан гана өнүгүп жатканда, поезддердин ылдамдыгы азыркыга караганда бир топ жай болгон. Поезд бекетке, станцияга жакындаганда, перрондо турган айрым куу айлакер соодагерлер вагондун терезесинен карап турган жүргүнчүлөргө арзан баада кымбат баалуу сааттарды, шакектерди сунуштап, сатып жиберүүгө шашылышкан. Эң таң калыштуусу, бул соодагерлер кардардан акчаны алышкандан кийин товарды бербей, поезд жүрүп кеткенге чейин атайын убакытты созуп туруп алышкан. Жүргүнчүлөр алданып калганын билип, терезеден кыйкырып ачууланышкан. Ай уй деп. Бирок перрондо турган полиция кызматкерлери бул соодагерлерди эч качан кармаган да эмес, камакка да алган эмес, алардын ишине кийлигише да алышкан эмес. Сиздерге суроо. Эмне үчүн ушул жагдайды көрүп туруп, полиция кызматкерлери бул соодагерлерди кармап жазалай алышкан эмес? Бул жерде эмне маселе болуп жатат? Поезд токтогон перрондор. Кетти минута. Так, демек ал полиция кымбат нерселерди арзан сунуштап атабы? Өзлөрүнө керектүү жана. Өзлөрү бир келип макулдашкан. чейин суроо бергенбиз. Жо, жазалаган эмес. Эмне үчүн? Жазалаган эмес. Ошондо же бир команда болгонбу, кандай? Же бул өздүкүн жана заявление жок болгонбу? Орустар айтмакчы, неме полномочиясы жок болгонбу? Полиция кызматкерлери. Полицияларга салык төлөп турса керек деп. Же атайын же мамлекетке ушунда түшүрүп бергенби? Анчалык болбосо эле. Анда пара корок болуп калбайбы? Анда ачык жана болгондо атайын ушундай. Жок, бул полициялардын өзүнүн компетенциясында деп коет го, орустар. Анда жок экен да, мыйзамда жок болгонбу ошо. Ортодо бир келишим жок да ал жерде мындай. Дагын. Бир башка эле бир себеп бар да, аны издештин керек. Сувенир саткан дейт, бирок товар бергенбиз акчасын алган. Акчасын алып грабежда ачык эле грабеж болуп акчасын алып бербей коет. Жок, Акчасын берип просто үлгүрбөй калды деген шылтоо болуп калышы мүмкүн да, мисалы үчүн. Же келип заявление. Мен берет элем үлгүрбөй калды. Поезд менен кандай мамиле бар? Поезд секин жүрүп атат. Немеси бар, тешеси бар поездге. Ошол. Поезд бирде жүрүп кетти да. Поездге тешеси барбы? Же башка. Же иш убактыбыз бүтүп калганбы? Түшүп албайсыңбы деп. Кегече иш убактыбыз бүтүп калганбы? Жок. Тапалдын убактыбыз бар. Качан убакытта жөнөсүлөр? Жок, эч нерсе жок азыр. Болушу мүмкүн. Достойно шу. Полицейскийлердин убакыты бүтүп Келгиче калган укшап, 5ке чейин иштейт да. Жок. Мындай оңалды эми көрүп турган деп атпайбы? Көрүп турган. Же алар башка жарандар болгонбу? Көрүп турган. Же алар өздөрү уруулар болгонбу поезддегилер? Демек полициялардын буюндан саткан болгон. Убакыт аяктады, Сагым мырза. Ордон алабыз. Ордо жакыныраак келгиле, Семет мырза.
20 Алар секунда кыйкырып кетти. аткан болсо, алар да сөгүнгөн да, сөгүнгөн. Алар деле кыйкырып аткан. Кызматкер катары, саудагер катары салык төлөйт. Башка мамлекеттен келген болсо, салык төлөгөн адамдын адилет барбы? Анан кийин ишкерлер менен маммен Жана ошол жерде окшойт. Наркылар деле кыйкырып сөгүнгөн, мисалы дегенде билбейм болсо. кыйкырып Мыйзамда түшүп содагы деген, а? ортосундагы нерсе деп туруп, Жазганмы? милициялар өздөрүн актап койгон да. Официально арыз болгон Biz эмес жана да. коопсуздук экен да. Поезддегиге биз чыгала албайбыз деген. Поезддеги жүрүп кетип атканга биз жоопкерчилик албайбыз деген нерсе бар экен да. Жүрүп кетип атканга же салык төлөйт деп атат наркылар. Ошо биздин жоопкерчилигибизде жок деген маани. Жоопкерчилик жок, жүрүп кетип атканга биз жооп бербейбиз деген сөз. Буну өздөрүнүн экен да. Жүрүп кетип атканды алган депчи. Туурабы? Коопсуздук маселеси. 20 секунда аяктады орду. Ай, поезд международный болуп. Сагын мырза ким жооп берет? Жооп бере аласыңбы? Тем более поезд Мен жооп берейин. международный болсун. Эл аралык поезд болсун. Чүмөк мырза аракет кылып көрөт. Урматтуу алып баруучу, бул жерде маселе поезддин мындай эл аралык поезд экенинде дагы десек болот. Бул биринчи маселе. Анан экинчи маселе, экинчи тараптагы жөн калбай, ошол содагерлерди мисалы үчүн сөккөн же кыйкырып бакырган да. Поезддер мындай международный эл аралык поезд болгон үчүн жергиликтүү бийликтин милициясы ага аралаша алган эмес. Ошол эки тараптын ортосундагы маселе болгон үчүн милициялар аралаша алган эмес. Түшүнүктүү, жооп кабыл алынат. Перрон турган жер Норвегияга караса, жүргүнчү Францияда чек арасында кетип атат. Франциянын ичинде. Полиция, Франциянын полициясы норвегиялык содагерге чара көрө албаганын себеби Талай мырза, ал башка мамлекеттин чек арасынан туруп соода кылып атат. Кандай десем, бир бонус эсебинде ушул упайды командага ыйгарам. Эсеп 3-2, 3-2 азырынча. 6-чы раунд. 6-чы раунд. Demek Blitz round geldi. Super Blitz. Kim oynadı? Sagın Mırza. Мен Абдыгапыров ойнойт. Таняр акыркы жолу качан ойногон Blitz'te? Блиц биринчи жолу. Биринчи жолу ойношу да ошого. Сизге каршы Эдилбек Төрөжанов суроо берет. Сузак районунан. Таняр Мырза даярсызбы? Даярмын иншалла. Биринчи жолу ойноп атасыз Blitz'te. Суроо. Эгер адам кокустан кар көчкүдө калып калса, Таняр Мырза, аны кар басып калышы толук мүмкүн. Туурабы? Кар басып калды дейли. Суроо да. Кар көчкүдө кар басып калды. Анын башы жерди карап калышы да мүмкүн, кардын ичинде, буту өйдө карап калышы да мүмкүн. Билбейт, кандай абалда турганын билбейт. Туурабы, Таняр? Туш тарабы кар. Сиз башыңыз жерди карап турабы, бутуңуз асманды карап турабы, билбейсиз. Себеби туш тарабы тосулук, көрүнбөйт. Мындай учурда адам кар көчкүдөн чыгып кетүү үчүн бир амалды жасаш керек. Жанында компас дагы жок. Таняр Мырза. Ал өзүнүн кандай абалда турганын билиш үчүн кандай аракетти жасаш керек? 20 секунда кетти. Таняр Мырза, ал чыгып кетиш үчүн кандай амалды жасаш керек? Эми андай учурда тарлыкта биринчи ирете ал тартылуу күчүн издейт да, жерди кайсы тарапта экенин издейт да биринчи. Ылдый жакты издейт. Үйдө жакты издей албайт. Кантип издейт ошондо? Эми бир вариант түкүрүп көрүшү мүмкүн. Түкүргөндө ошол ылдый карап
түкүрүгү ылдый карап неме кылса, Акса? атса, анда ылдыйда жер болот да. Башка бар. Азаматсыз, Данияр мырза, азаматсыз. Туп-тура. Ал түкүрүп көрөт колуна. Колунда түкүрүк ылдыйды карап акса, демек ал ыйлы карап турган болот. Демек жер ылдыйда болот. Эгер өйдө карап акса, демек ал өйдө карап жүрүш керек болот. Же болсо жер бул жагында болот. Just Fit аттуу немецтик журналдын жарыялоосу боюнча, ушул спорттун түрлөрү эркек адамды көрүнүксүз, жагымсыз, непривлекательный деп коет орустар. Жагымсыз кылып коет экен. Булар орундарга да бөлүнөт экен. 5-орунда балык оолоо, кыймылдай отура берет. Физикалык кыймыл аз. 4-орунда бейсбол. 3-орунда дартс. 2-орунда боулинг экен. Ал эми 1-орунда кайсы спорттун түрү эркекти жагымсыз көрсөтөт? 20 секундда кетти. Orada sıra olarak ötte. Данияр мырза. Менде бир эле вариант сумо. Азаматсыз. Жок, туура. Бире калды ака, бире калды. Сумо. Üçüncü суроо. 1995 Birikкен Улуттар Уюмунун айтуусу боюнча ачкадан кыйналгандар үчүн 1 миллиард доллардан ашуун акча сарпташкан. 95 Ошол эле жылы америкалыктар 33 миллиард долларды эмнеге сарпташты? Кетти 20 секунда. Данияр мырза, Америка ошол эле жылда 33 миллиард долларды америкалыктар эмнеге сарптады? Эми муну карама каршысы болушу мүмкүн, ошо ысырапкерчилик да. Ысырапкерчилик болсо, ошол таштандыларды чыгаруу, же болбосо иштеп чыгаруу ушундайга байланыштуу да болушу мүмкүн. Жооп кабыл алынат. Караңыз, логиканы караңыз, Данияр мырза. 1 миллиард доллар ачкадан кыйналып аткандарга берип атат. Тамак жеп ал депчи. Ал эми америкалыктар 33 миллиард долларды диетага сарптап атат. Данияр мырза, арыкташ үчүн 1 миллиард доллар семирүүгө берсе, америкалыктар 33 миллиард долларды арыктоо үчүн сарптады. Биринчиге өтө туура жооп, экинчиге супер жооп. Үчүнчүгө келгенде 4-2 блиц раунд. Бир суроодон жаңылып калды Данияр Абдыгапаров. Oyun ulantılар 7-ci rauнд. Komandada şans var. Ибрахим Турсинов Өзбекстан Андижан облусунан сиздерге каршы суроо берет. Барыбыз билгендей, учурда футбол боюнча дүйнө чемпионаты болуп жатат. Өзбекстандыктар айрыкча быйыл футболго өзгөчө маани берип жатат. Менин да суроом футбол боюнча дейт. Өткөн кылымдын ортолорунда футбол калыстары
сары жана кызыл айып кагаздарын эки башка чөнтөккө салып жүрүшкөн. Сары айып кагазы шортасынын арткы чөнтөгүндө, ал эми кызыл айып кагазы футболкасынын төш чөнтөгүнө сакталган. Бул жөн гана ыңгайлуулук үчүн эмес, ошол кездеги бир жагдайга байланыштуу болчу. Сиздерге суроо, эмне үчүн айып кагаздар эки башка жерде болгон? Мөнөтүн мында жоопту Жумабек берет. Мөнөтүнөн мурда. Акбаров Жумабек, Кушпаев Жумабек. Адашпасам, суроодо өткөн кылымдын жарымында деди. Ошо 20 кылым. Жарым. Суроодо айтылып атат, өткөн кылымдын ортолору. Ортолоруна. Демек, урматтуу алып барчу, өткөн кылымдын ортолору болсо, маселе бул жерде көрөрмандардын футбол көрүүсүндө, тагыраак айтканда, түстүү жана ак кара түстөгү телевизорлордо окшойт. Себеби түстүү телевизор адашпасам 1953-55 жылдары пайда болгон, калыстар мисал үчүн төш чөнтөгүнөн карточка алса, ак кара түстө көрүп аткан көрөрмандар, демек сары карточка бериптир. Кызыл. Алдыда кызылбы? Алдыдан алса кызыл, арттан алса сары берди деп көрүп отурган болушу мүмкүн. Себеби телевизорлор ак кара эле болгон. Жооп кабыл алынат. Мөнөтүнөн мурда токтотуңуздар. Туура эмес болсо күйөсүздөр, билесиздер. Туура жооп. Өткөн кылымдагы калыстардын эки башка чөнтөккө айып кагаздарын салып алышы ошол кездеги телевизорлорго байланыштуу болгон ак кара түстө көрсөткөнү үчүн. Эсеп команда жакка өзгөрдү. 4-3. Бирок телекөрүүчүлөр дагы деле алды да. 8-чи раунд. 7-чи раундга старт беребиз. Бирок команда 1 мүнөт үнөмдөп калды. Бул жагы команда үчүн пайда. Бул жерде азыр кимдин суроосуна келди. Мурадыл Паязов Базар Коргон районунан силерге каршы суроо берет. Урматтуу билермандар. Арстанбап экен, учурда Санкт-Петербург шаарындамын дейт. Манас шаарындагы, эгер Манас шаарына барып калсаңыздар дейт, ошол жерде Строй маркет деген соода борборунда электр инструмент сата турган магазин, дүкөн ачканбыз дейт. Мунун дүкөнү экен өзүнүн. Ошонун жарнамасы тууралуу суроо бермекчимин дейт. Бирок ал дүкөн ал снос болуп кетти дейт. Жок экен азыр. Дүкөндүн жарнамасы сатып албагыла деп баннерге жазып илинген дейт. Дүкөндүн үстүндө, Данияр мырза. Сатып албагыла деген чоң жазуу бар экен. Ал эки багытта иштеген дейт дүкөн. Биринчиси электро инструменттерди сатса, биринчи багыты. Экинчи багыты эмне болгон, же болбосо эмне үчүн сатып албагыла деп дүкөндүн үстүнө жазып койгон дейт. Кетти минута. Аренда берген. Арендаға бергенде, бірінші сатып алғанда. Экинчи арендаға берген, тура эле. Ал бербейли? Өтүп кетип калды. Буюм. Жок, тура эле. Ошондо эки багытта электро Арендага берген болушу мүмкүн да. Сен сатып алуу убара болуп отурбай, давайте арендага алып эле иштетип коелу. Бир күндүк арендаға ошо тура эле аренда. Онусунда строй материалдардын жанында постоянно эле арендага берген жерлер бар. Аренда бар жокто эле бар өзү. Албагыла просто Аренда бербей турган эмне бар? Мисалы башка варианттар барбы жокпу? Аппараттар болгон, бир жагы, экинчи жагы аренда. Инструменттерди эле арендага берген. Сатып албагыла десе, клиенттер наоборот келеби. Эмнеге андай деп атат? Дагы майли ал бар экен. Дагы эмне болуп көрөсүң? Сатып албабаса, аптека барбы? Жанында бир аптека барбы? Бир Мен сатып албайм. мисалы үчүн ток урса, Сатып албагыла эстеген зыян дегенде, үйүңө зыян болуп калышы. Бар үйгө сатып албагыла. Тагын Бирок үйгө зыян нерсени ал сатпайт да мисалы. Өздөрүнө пайда алып келишкек болуп атпайбы бул жердечи? Пайда алып келишкектер жокчу, сатыш керек ал, бирокчу аны сатыш керек. Сагын мырза убакыт аяктады. Адамга зыян. Сагын мырза. Тилек Тынчтанабыз. Тилек мырза. Урматтуу алып барчу, бул жерде өзүнө жардама дегенде эми бардык эле ишчилер, ишкерлер өзүнө пайда алып келиш үчүн, өзүнүн бир продукциясын сатыш үчүн кылат. Ошондуктан сатып албагыла деген жазууну
бир жагында биринчисин сатса өзүнүн электро жабдыктарын, экинчисин сата албагыла деген маанинде кылганда, ошондо ижарага берип өзүнө пайда алып келип, эгер ижараны бергенде ижарага берсе көбүрөөк акча түшөт ошодон. Күнүнө берсе, айына берсе. Биздин жооп ошо ижарага берилген, арендага. Албетте бул ижара берүү системасы жарнама иретинде ушундай жазылган экен, ушуну маркетинг ойлоп тапкан экен. Бул эми маркетингдин бир түрү, бирок учурда снос болуп кетти, дүкөнүбүз жок дейт. Жооп туура, команда дагы бир упай алды. Теңдешүү. 4-4. Команда бүгүн финалга чыгышып атат. Кандай болор экен жыйынтык? 8-чи эмес, 9-чу раунддан старт. 9-чу раунд. Бехруз Бердалов Ташкент шаарынан силерге каршы суроо берет. Суроо. Бангладештин Читтагонг деген провинциясында илгертеден эле бир салттык ырымга ылайык үйдүн бардык терезелери, идиш аяктардын капкактары, байланган жаныбарлар, тордогу канаттуулар кое берилет экен. Демек, терезелер ачылат экен, ачып салат экен, идиш аяктардын капкактарын ачып салат экен, байланган жаныбарларды кое берет экен, тордогу канаттуулар дагы кое берет экен. Бул үйдө пайда болгон бир абалды жеңилдетет деп үмүттөнүшкөн экен. Ошол салтка ылайык, Жумабек мырза. Сиздерге суроо. Бул кандай кырдаалда жасалган бул аракеттер үйдөгү? Балалы болгон. Кетти. Неге балалы болгон? Жаш бала бар үйдө эмне болот? Сүйүнүч болот, эми. Сүйүнүч, жыргасын, башка болсун. Терезелерди ачып коет дейт, идиш аяктарды Дагын ачып жакшылык келет дейт. Баласы абалды эми бир нерсе. Карыз Авал эмес. ден соолук жакшы болсун деп ооруп аткандабы? Каза болгондо. акырында Анда бир өлүм зинатындабы? Ошо бир жана болот. каза тапканда. Каза тапмадан эме кетет. Жамандыктар чыгып кетсин деген. Жамандык кетип калсын. Жеңилдетет. кыз узатуу. Неге Кыз кетирип атканда ошо жаныбарларды кой берип, идиш аяктарын чыгарып, Жок, жанагы өлүмдү эстесекчи өлүмдү. кыз узатуу. Өлүмдү жеңил болот. үйдө акыбал дейт, өлүм башы мүмкүн. Балалы болгондабы? Кыз берүү же өлүм, ушуну айтып атпайсызбы? Короче, бир нерсе мындай чип кетет экен. Жамандык чыгып кетсин. Бир нерсе бүтөт, чип кетет да. Жамандык чип кетиш керек. Өлүм. Айдыктылар ачканда Айташы, Данияр келе. Айтың ошону. Ору. Салт эмес да эми. Бул илгертен бери салттык той. Майыл, Данияр келе. Сиз жооп бериң, а? Данияр мырза жооп берет. Данияр мырза, мен бул ырым ырым дедим. ошол өлүм зыйнаты болушу мүмкүн. Өлүм зыйнатында. Жооп кабыл алынат. Талкууну көрдүм. Талкууда үйдө бала төрөлгөндө деди. Дагы бирисинде кыз узатканда деди. Дагы бирөөсүндө өлүм болгондо деди. Караңыздар, айнектер ачылып атат. Тордогу канаттуулар кое берилип атат. Жаныбарлар кое берилип атат. Мындай эркиндик, жеңилдик берип атат да. Мындай учурда үйдө өлүм зыйнатында эмес. Данияр мырза. Сагын Мамановдун вариантындагы абалда гана, бала төрөлгөндө гана ушундай аракеттерге барышат экен, урматтуу команда. Ай 5-4. Вариантыңа турушуң керек эле. 10-чу раунд. Өлүмгө караганда бала төрөлүү мындай позитивдүүрөөк болчу, позитивге жакыныраак болчу да. Болотбек кызы Айзерек Ноокат районунан силерге каршы суроо берет. Суроого көңүл буруңуздар. Урматтуу билермандар. Бул курулуш жүрүп жатканда, же болбосо бул курулуш курулуп жатканда кырсык болуп, курулуштун башкы инженерлери каза болот. Ишти андан ары мээсине доо кетип, кыймылдай албаган, сүйлөй да албай калган, бармагын кыймылдатуу менен гана аялына түшүндүрүп,
жатып улантат. Бир инженери ошондой абалда түшүндүрүп улантат экен курулушту. Ал инженер 13 жыл бою керебетинен жылбай, тек гана манжасын көрсөтүп курулуш аяктайт экен. 13 жыл. Манжасы менен көрсөткөн фигуралар, баягы ымдоолор, жест, эмне деп коебуз? Жаңсоолор, жаңсоолор ишке жарап, көз жоосун алган эң сонун курулуш аяктайт. Бул дүйнөгө белгилүү бир курулуштардын бири. Урматтуу билермандар, 13 жыл бою керебетинен жылбай, манжа менен, жаңсоо менен гана курулган бул эң кооз курулуш эмненин курулушу эле? Кетти минута. Башка эмне мында? Эйфель эмеспи? Тарыхын ким 13 жылда. 13 жылда. Кайсы курулушту минтип эле көрсөтсө болот, мисалы Эйфель. Барселонада жаңы бүттү аты эмне? Ошол музей да, ошол. Музей. Барселонада музей 13 жыл мурун Бүттү, ошондо болду. 13 жыл курулган. Жок, анда 13 жылдан көп курулган. Барселонада 13 жылда отпай бол, 13 жыл. бир музей бүттү. Ал 13 жыл шал болуп калгандан кийин 13 жылда, Одан мурда дагы бир 5-6 Дагы да варианттарчы жа. Кайсы мамлекетте болушу керек? Европада, Америкада. Азы макал деген ал башка. Эйфель тууралуу таштайт, а? Эйфель тууралуу андай эч факт. Дагын сен айтып атканча. Инженер дейт, инженер. Ученый инженер экен. Ошо инженер табайлы биринчи. Бул жерде Белгилүү инженердин атын табайлы. Ооруп калып атат. Ошо дүйнөдө белгилүү. Бир нерсе мейсине бир нерсе кетип Жаңсоо менен кандай иштете албай кайсы мунара бар, Бурж Халиф, булар эми жанагы жакшылык курулуш. кырсыктан улам болуп атат да бул жердечи. Кайсы бар дүйнөдөгү? Барселонада ошо музейлер. Белгилүү инженер табайлы биринчи. Бул азыркы жакынкы курулуш эмес бул. Мурдагыбы? Бул эски курулуш. Себеби башка адис жок болуп Пизанская атпайбы? башчабы. Франция башына гышыкта мындай. Дагын Жок, ал кийин кыш айтып кеткен, өз сөзү эле курган аны. Сагын мырза, Эркиндик статуясы. Айкели. эркиндик статуясы. Нью-Йорктогу, э? Бул Нью-Йоркто да эми. Башка вариант жок да. Башка жок, башканы билбейбиз да, мисалы. Жооп кабыл алынат. 19-кылымда болуп өткөн бул курулуш, Талай мырза туура айтты, бул эски курулуш. Empire бул. Технология жакшы өнүгүлүп ал. Курулуштун авторлору Джон Роблин жана анын уулу Вашингтон болгон. Бул курулуш дагы Нью-Йоркто, бирок эркиндик бул статуясы эмес. Бул кайсы көпүрө болот, Талай мырза? Бруклин көпүрөсү, урматтуулар. Нью-Йорктогу Бруклин көпүрөсүнүн курулушу жөнүндө сөз болду эле. 6-4 эсебинде Сагмамон командасы 2 упай менен жеңилип калды жана жайкы сериялардын финалына катыша албай калат эми команда. Урматтуу алып барчу, эмнегедир биздин команда ушундай болуп калат да. Өтө күнү түнү даярдансак жеңилип калабыз да. Бир жолу биздин билермандар айтты эле. Даярданбай эле жеңип койсок жакшы болот экен депчи. Бизде кече күнү дагы түнкү 3-4 чейин биз даярданган болгочубуз, команда 3 чейин деп койду. Ушул жерде бир аз реклама алып кетели. Эң жакшы суроону биз азыр мына строй материал боюнча, ижара боюнча сонун суроо экен. Ушундай урматтуу телекөрүүчүлөр, жайкы сериянын 4-туру соңуна чыгат. Бизге көмөк көрсөткөн бардык тараптарга алгычтык билдиребиз. Билеки күчтүү бирди жыгат, билими күчтүү миңди жыгат. Карадан эфир аркылуу көрүшкөнчө аман болуңуздар. Жайкы каникулдар көңүлдүү өтсүн. Сиздерден мыкты суроолорду күтүп кала бергенчибиз. Көрүшкөнчө ассаламу алейкум, аман болуңуздар.